Ааламдагы Теңир Ата, Кудай адам корпусуна ээ болду. Абдылдаев Арстанбекти кийип, анан мисалга ал аурасы өзгөрүп калды да. Кандай? Мисалга баатыр кийимин кийип чыксаң деле сен ролдо баатыр деп карайт да мынтип. Дагы бир ролдо мүмкүн атанын ролун аткарар, бир кезде мүмкүн өспүрүмдүн баланын ролун аткарар. Ошол аура болуп чаңалат да, мында көргөндө ата дейсиң. Ошол сыяктуу аурасы, Кудайдын аурасы өзгөргөндүктөн жаңы Кудай аталып калды. Эски эле Кудай адамдын гени, адамзаттын гени жетилгендиктен жерге түштү. Арбай, алты катар ааламдагы күчтүн баары абанын составына түштү. Воздух, духовго жетпегендей. Анан Кудай дагы түшүп, ошо жаралган жалгыз ал инсан атайын эле ааламдан арын алып элге ал келген дегендей жаңы Кудайды, то есть арстан алайды кийип, анан ал таңга ээ болуп Кудай. Мен жаңы Кудаймын деп аурасы өзгөрдү да, жаңы болуп калды, башка болуп калды. Адам кебетесин кийип калган Кудай болду. Анан мен табият аркылуу, экология аркылуу экономикасы көтөрүлгөн мамлекеттерди талкалайм деп жандары күндүн дагы, жер эненин дагы байлык, бийликтин, адамзаттын 18.000 ааламды жараткан дегендей, ошонун жанынын баары Кудайда болгондуктан, анан жандар аркылуу ошо аалам эмнеден куралган экен? Жерде жашап өткөн адамдардын рухунан куралган. Ошолор аркылуу башкарып атат дүйнөнү. Табият аркылуу башкарып атат жаңы Кудай. Ошентип асманда Кудай жок болуп кетти. Кайда кетти? Ал адам корпусуна кийди. Ал жан экен, энергия экен, материяны кийди. Ошондуктан асманда Кудайга сыйынган менен, суранган менен, ыйлаган менен эчтеке бербей атат.